Саламатсыздарбы, Сонун шоу берүүсү эфирде, бизде ысык, жай, демек сергүү үчүн Сонун шоу берүүсүн биз менен биргеликте болуп көрүңүздөр. Ооба, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда кайрадан түз эфирден амандашканыбызга чындыгында биз кубанычтабыз. Эгерде сиз кубанычтуу болгон болсоңуз, анда 1 саат бою биз менен түз эфирде болсоңуз, биз дагы да кубанычтуу болобуз. Ошол эле учурда бүгүнкү баягы жайдын ысык аптабындагы тематикалар боюнча эфирдин алкагында сүйлөшөбүз, баарлашабыз, чалсаңыздар болот. Анын баардыгын астыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөлү. Азыркы учурда эми көпчүлүгү мекендештерибиз эс алууга чыгып атышат. Бүт бар эле ысык көлдө жүргөндөрүн чыгарып атышат. Аларды көрүп туруп суктанып койгон жайың бар болуш керек ангары. Кээде суктанасың. Кээчкү эле сала берсе, ичиңде күйүп кетет турчу. Булар эле эс алып жүрөт. Мен деле бирөөнүн кызымын го, эмне иштеп жүрөм депчи. Бирок көрсө эс алуу үчүн да мындай чечкиндүү болуш керек экен да. Чечип туруп бүгүн эс алам деп кетип калыш керек. А биз деген турмуш тиричиликке байланып калганбыз да, ой, акчам калып калат, анан жумушум калып калат деп жүрө бересиз. Ар кандай жандар болот экен жашоодо. Сиз кайсынысына киресиз? Биз экөөнү тең киребиз. Эгерде аябай маанайыбыз жакшы болсо, эгерде чын эле эс алуу керек болгон болсо, анда бүгүн эле чечебиз дагы чын эле эс алууга чыкканга туура келип калат. Эгерде баягы жогоруда айткандай эле акча керек болгон болсо, эгерде өзүбүздүн планыбыз толбой аткан болсо, анда чын иштеш керек анда. Негизи ушу эс алуу жөнүндө аябай сүйлөшкүм келип атат. Сүйлөшөлү да. Сүйлөшөлүчү. Аябай сүйлөшөлүчү. Эгер сизде мүмкүнчүлүк болсо, сиз да чалып бизге каяка барып эс алып келдиңиз, канча акча короттуңуз, кай жакка барса болот экен, барбай эле койсо болот экен деле айтып кете бериңиз. Негизи кандай дейсиз, могу суу кирдеп кетет дейт го. Ушул учурда барган жакшыбы же эч ким жокто барып алган жакшы дейсизби ысык көлгө? Жакшыраак экен, жакшыраак экен. Мага неме керек болот да, кеңеш керек болот. Кеңеш керек болот. Кеңешти барчу киши менен баягы акылдашсаң, ал дароо эле чечип берет болуш керек. Негизи эми баарын эле баягы таза жерге, тынч жерге, же болбосо баягы жаштар үчүн деп айтабыз го, мындай ызычуу жерге, жаштар көп жерге барып эс алганда каалап калышат да. Ар кимдики ар кандай. Эми бирөөнү таңгуулап, мындай жерге барып эс алыш керек, мындай кылгыла деп биз бирөөнүн оюн таңгуулай албайбыз да. Ар кимге ар кандай эс алып жатат мисалы. Негизи эс алуу кандай сонун барсаң эле күндүн нурлары мындай акырын чекеңе тийсе, жүзүңө тийсе, кытыкласа, анан мындай жеңил шамал өтүп кетсе, сен болсаң эркелеп монтип турсаң, анан бутуңда эчтеке жок, анан жылуу суу аны мындай каптаса, сен сергип турсаң көлдүн ортосунда, бул жакта чымчыктар ыргаса. Ортосундабы, ортосунда болсо өтүп чегиндирип турсаң, чегиндирип турсаң. Кандай сонун, анан келиңиз ушул. Сөз көп болуп кетти, дагы элди кызыктыруу үчүн, эс алууну сагынгандар үчүн биз бир музыка коюп берет окшойбуз, кеп кандай. Жайкы музыка, эс алууга. Эс алууга ылайык ыр болсун, анда эмес Айдин Шер, бул мырзаны да сагынып калсаңыз керек. Ушул мырзадан чыгарма болсун. Лето деген ыр кол чабуулар менен. Лето чыгармасын коесуң да, урматтуу көрүүчүбүз. Кеттик анда. Оода толугу менен Айдин Шер мырза башлабыз. Лето, ысык, жайдын саратан так ортосу, чок ортосу, демек жакында биз эс алууга кетебиз. Ошондуктан Ангаранын бүгүн көңүлү өзгөчө көтөрүңкү, уурту жылмаюуга толгон. Анткени мен ойлонуп жатам да, эс алуу болсо эмне кылсам? Дароо эле ушул капчыкты кампайт атпайбы? Акчаны алып эле дүкөндөргө барып чачсамбы? Же түз эле көлгө жөнөсөмбү деген ой мени каптады да калды. Ошондуктан сиз дагы абдан бактылуу болсоңуз керек. Көптөн күткөн мына эс алуу, анын арасында сиздер да бар болсоңуздар керек. Келиңиздерчи ушул эс алуу жөнүндө сөз кылалычы. Ооба, эс алуу жөнүндө сөз кылалы. Мен азыркы учурда жогоруда суроо бергенде кандай эс алуу дегенде мен ойлонуп кеттим да. Мага эс алуу керек болуп атыптыр. Азыр жөн гана үй бүлөмдү алып алып эле. Айылга эле мен атын эми кашына эле баргым келип атыптыр да. Мен көптөн бери бара элекмин да. Балам 2-ге чыгып кетти, 2 жылдан бери бара элекмин да. Анан мага ошондой эс алуу керек болуп атыптыр. Жөн эле барып, мага көлгө эмес, же тоонун коюнда эмес, мен атын астына барып эле ушундай жаткан. Ушундай эс алуу. Ооба, эми 30га чыгып калдыңыз. Анда түшүнсө болот. 30га чыкпачу да сүйлөп атат Ангара. Ал эми менде жаш, 25 жаштагылар тамашабы бар. Аны элдер комментарийге жазчу эле, өлбөчү дейле сүйрөткөн болгус деп. Ооба, эми урматтуу көрүүчүбүз, эгерде сиз кайсыл жакка барууну кыялданып атасыз, кайсыл жакка барып эс алгыңыз келип атат,
кандай эс алууну жактырасыз. Эгерде ошонун баарын биз менен оюңузду бөлүшүңүз келсе, бизге чындыгында түз эфирге чалсаңыз болот. Биздин номерлерди сиздерге айта кетели. 0312 39 21 83 жана ошондой эле 0312 39 20 64 номерине чалып, же болбосо кандай эс алып келдиңиз? Кайсыл жакка барып алып келдиңиз? Же болбосо кайсыл жакка барып эс аласыз? Анын баардыгын биз менен бөлүшсөңүз болот. Биз кубанычтуу болобуз. Элибиз кандай эс алууну жактырат экен жана кайсыл жакка барууну эңсишет экен. Анын баары бизге кызык болот. Ооба, мына негизи 1 жыл иштегенде дагы бир айлык кошуп берет эмес беле эс алуугачы. Айтор акча бар. Анан акчаны кайра айттыңбы? Муну айта салам. Капчыкты деп койду. Акча бар. Албетте мактана болуш керек. Дубайга баргандар бар, же жайында Дубайга барышпа. Айтор эс алганга, тиги Сочиге, кайсыл жакка эс алганга кеткендер көп да, чет өлкөгө. Бирок ошол эле учур мен өзүм чет өлкөгө чыгып келген эмесмин. Бир досум барып келди, айтат, алардын суусуна түшсөң, суусу туз экен депчи. Чыксаң, мындай денең бир башкача болуп калат депчи. Баары бир суусу биздикине таза эмес, анан акула чыга калабы же дагы бирөө чыга калабы деп коркуп, мындай эс албайт экен да толук кандуучу. Ошондуктан менин оюмча көлгө барсак, экономикабызды да көтөрөбүз. Суу таза, эч кандай акула жок. Анан элибизге да жардам берип, тигини сатып алып, муну сатып алып, анан туристтерди да жайдары маанайда тосуп алсак, сонун болот болуш керек. Ошондуктан кеттик жогу. Көлгө барып келели. Экономика үчүн, өлкө үчүн, Кыргызстан үчүн. Өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей эфир учурунда чогуу кетели деп эле жөн эле айтып койдум. Негизи бүткөндөн кийин өзү эле кетет, башкалар менен кетет. Жөн эле айтып койду. Чогуу барам десеңдер эшитпейт деген сыяктуу. Бирок ошол эле учурда баягы эс алуучуларга дагы эскертип коюучу бул коопсуздук жагы дагы бар да, Ооба, бар да, сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга сөзсүз түрдө баягы кам көрүңүздөр, күндүн астында ашча жата коюп баягы ден соолугуна зыян келтиргендерди көрөбүз. Же болбосо сууга түшүүнүн эрежелерин да сактабай койгондорду, түшпө деген жерге түшө койгондорду, терең барба деген жерлерге бара койгондорду көрүп дагы баягы үрөйүбүз учкан бир жаңылыктарды көрүп дагы биз чочулап калабыз да. Анын баардыгы болбош үчүн бул өзүбүздөн тартипти туура сактап, өзүбүзгө сонун бир эс алуу тартууласак болот го дейм. Ооба, толугу менен кошулам. Негизи ушундай учурлар көп эле болот экен. Кантсе дагы баары бир өзүңө ишенишиң керек окшойт да. Ооба, сактоочу да адамдар болот болуш керек, бирок көлдүн ушундай бир нерсеси бар экен, эч ким көрбөй калат экен, бир кооптуу учур болуп кеткенде эч ким байкабай калган сыяктуу да. Анткени суунун ичине адам кирип эле анан чыкпай калат турбайбы? Айтор, менде ушундай окуя болгон да. Анан ошондуктан сиз айтсаңыз да эстеп кеттим. Ышылып, алтын башыңыз аман болсун, өзүңүздү караңыз, анткени ар бир Кыргызстандын жараны бул алмашкыс, орду бар инсан, ар бир инсан Кыргызстан үчүн бир керектүү жан. Ансыз биздин өлкө талкаланып жок болуп кетет. Ошондуктан ар бирибиз керекпиз, өзүбүздү карайлы. Анан албетте жакшы эс алалы, анткени кайра эле бир айдан иштеш керек, кайра эле экономика үчүн жумуш кылыш керек, мамлекетти көтөрүш керек. Ошол эле учурда эми сөзсүз түрдө баягы эс алуу деп атабыз. Бүгүнкү учурда түз эфирде биздин коногубуз бар. Коногубузду тааныштырардан мурда биз коногубуздун бир жаңы чыгармасын окусак кандай дейсиң? Жакшы болмок. Коюп бере аласызбы? Эмне кудуретиңиз жетеби? Колуңуздан келеби? Бизде атайын режиссерлор бар. Айлык алыш дегенде. Биз сұранабыз чынында. Азыркы учурда коногубуз менен тааныштырганча кайсыл чыгарманы аткарат, кандай чыгармалары бар, анын баардыгына бир аз болсо да сиздерге маалымат катары клибин ырын угуза кетели. Андан кийин сөзсүз түрдө биз коногубуз менен маекти баштайбыз. Сиздердин астыңызда Назик Абдумамытова, ортомчу, бизге Ысык көл чыгармасын угалы. Ооба, эфирибиз улантабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Жогоруда окугандай эле бул ортомчу бизге Ысык көл. Ысык көл бул кимдерге гана ортомчу болгон жок, бир канча кыргыз элибиздин баягы жан дүйнөсү ошол жакта жатат болуш керек да. Арманын айтканда эле, сүйүнүчүн айтканда эле, кайгысын айтканда эле бүт баардыгын баягы сууга барып айтып коет. Ошондой барып толтура эмоцияларга бай болуш керек да көлүбүзчө. Мына ушундай чыгармадан кийин урматтуу көрүүчүбүз, биз сөзсүз түрдө коногубуз менен тааныштырабыз. Эстрада ырчысы Назик Абдумамытова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эсебиз жакшы. Мен сонун. Сиздер менен ушундай эфирде кайрадан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Жай кандай келди, Назике? Жай быйыл өзгөчө келди. Чындыгында жайдын ысыгына деле, суугуна деле мындай тобой аткан убагым азыр. Чындыгында ооба, только под кондиционером отуруп эле, только машинада же бир заведениеда эле күнүм өтүп атат чындыгында. Машинасы бар экен, кондиционер. Жок, машинам жок.
Эс алуу кандай болот? Жайкы эс алуу. Эс алып келдиңерби же эс алганы баратасыңарбы? Бул эми жалпы көрүшүбүзгө баягы эфирибиздин башынан баштап сүйлөшүп атпайсызбы? Бул эс алуу боюнча, жайкы эс алуу боюнча. Силердеги эс алуу? Бизде тыным жок эле азыр даярданып атабыз, чындыгында. Бир нерсеге. Бир нерсеге, ооба. Анан эс ала элекпиз, буюрса тойду бүтүрүп коюп анан эс алабыз го. Тойду. Айтылып кеттик. Эмне тойду шашпайраак сүйлөшөлү дегенбиз. Мейли эми той боюнча сүйлөшөлү, Же акырын өтөлү тойго. Интрига кылып туралыбы? Анда ооба, ушундай кылайлы. Анда ошентели. Кайсы жакка эс алган жагат негизи? Быйыл за границага чыгабыз, буюрса. Ооба. Дубайга барабы жайында эс алышабы? Дубайга менимче барышпайт, эмне дегенде азыр бизде Кыргызстанда 42 градус болуп атат, Дубайда даже элестеткен келбейт кандай ысык болуп атат. Мени келген болсо керек. Логика. Кайсы жакка эс алган жагат ошол? Буюрса быйыл Европаны кыдырып келели деп жатабыз. Ооба. Вообще за граница бүт эле жак мен оюмча сонун. Ар бир жерден өзүнүн кооздугу, өзүнүн керемети бар демекчи. Ошол. Кудай буйруса, жакында Европа жөнөтабыз. Көлгө барып келдиңизби? Көлгө бара элекмин. Ооба, көлгө бара элекмин быйыл. Ошол эмки жума буйруса планда бар. Эгерде Европага көлдү көрбөй кетип калсаңыз, анда бул чыккынчылык болуп болушу керек. Сөзсүз түрдө биринчи көл менен амандашыңыз, көл сиздин сүйүңүзгө ортомчу болгон болуш керек. Андан кийин Европага кетип, буюрса, Европаны кыдырып, анан ал жактагы мекендештерге салам айткыла, анан ал жактагы туугандарга айткыла, биздин мекенибизде мына ушундай жерлер бар деп, кооз жерлерибизди баса бергилеп айтып, бияка тарткыла туристтерди. Ооба, буюрса. Ооба. Мен сизди карап мындай аябай сулуусуз да. Менин көз карашым боюнча. Мага аябай жагасыз. Менин көздөрүм сизде сүйөт дегендей. Анан мындай карасам, Анжелика эжебиз барго. Жаш кезиндеги видеолорун карап, сизди карасам мындай окшош сымал болуп кетти да мага. Ушундай комментарийлер айтылабы сизге? Өтө көп айтылып баштады акыркы күндөрү. Сүрөткө түшкөндө фотографтар айтып калышат, клипке тартылып атканда дагы бир кээ жест, мындай кыймыл аракеттериң жана мындай күлгөндөрүң окшош дейт, бирок Анжелика эжени мен жашоодо көрө элекмин, чындыгында. Шоу бизнесте жүргөнүбүз менен мен чындыгында көрө элекмин, ошондуктан билбейм деп гана жооп бере алам. Күлгөнүңүз окшошпу? Күлгөнүңөр окшошпу? Күлгөнүбүз окшош деп сүрөтчүлөр айтты, фотографтар. Күлсөңүз. Күлсөңүз. Бир адамдын ажары болот го өзүнүнчү. Ушунун бир жылуулугу бар да, Анжелика айымдынчы. Сизде бир мындай нур чачырап турат экен бетиңизден. Анан албетте беттин түзүлүштөрү да окшош го деп ойлойм. Анан мага кошулгандар көп эле болуш керек. Ошончо сурап көрдүм да. Ой, кантсе дагы кыргызбыз да, бири-бирибизге окшошуп кетебиз. Ооба. Анан сөзсүз түрдө эми кандай кыйын айым экенин билебиз, кандай күчтүү айым экенин билебиз. Эгерде окшош турган болсо, кылык жорогон, кыял мүнөзүн бүт баарын окшош турган болсо, анда буюрса сиз дагы ушундай күчтүү айым болуңуз. Буюрса. Чыгаан ишкер айым болуңуз. Ооба. Чыгармачылык жөнүндө сүйлөшсөк. Ортомчу болуп туруп Ысыккөл. Эмнеге ортомчу болду Ысыккөл? Чыгармачылык боюнча сүйлөшөлү. Ортомчу бизге Ысыккөл бул менин жаш убагымдан берки жакшы көргөн ырым. Гүлбө эжебиз биздин жердешибиз болот Аксыдан, анан Гүлбө эжени аябай сүйүп укчум ырын. Именно ошо ортомчу бизге Ысыккөлдө. Анан 2 жыл мурда бизге апам айтып калды. Балким ырдап көрөсүң ортомчу бизге Ысыккөлдө деп. Анан биз чындыгында жөн эле ырдабай, биринчи автордон уруксат алып ырдайлык дедик. Жана ошондой эле Расул Маматкуловдон уруксат алып гана анан ырды жаздырдым. Жаңы аранжировка кылып, жаңы дем бердим десем болот бул ырга. Ошол анан клип тарттык. Эмне ортомчу жөнүндө сүйлөгөм, сурагам негизи. Эмне ортомчу? Анкар эженин суроосуна жооп бердим. Анкар кечирип коесуң. Эмнеликтен болду? Эмне болуп ортомчу болду Ысыккөл? Чындыгында бул жөн эле ыр. Эч кандай эч нерсеге ортомчу болгон жок. Мени сүйүп калгандар болсо, бул чын эле азыркы учурда мен сүйүүгө кабылдым. Ошон үчүн бул чыгарманы аткаруу мен үчүн жеңил болду деп айтышат. Анда сүйүүгө кабыл элек болчумун да. Ооба, анда мен болгону 16 жашта элем. 16 жаштагы азыр канчадасыңар? 18демин. Шок. 18-те. 18-те чыктыңар, 18-ге чыктым. Эгерде чыга элек болсоңар, анда детский время бүттү, детский время.
18'de болсоңуз канча жаштан баштап чыгармачылыкка аралашып баштадыңыз? Канча жыл болуп калды? 5 жашымдан бери ырдаймын. Ооба, 5 жашымдан. Экөөбүзгө караганда тажрыйбасы көбүрөөк экен. Ооба. Канча? Жок, 5 жаштагы. Мен ырдадым эле 5 жашта. 5 жаштан мен мисалы азыр балам 5 жашта да, анын ырдаган таптакыр башка. Мени ата-энем тез эле музыкальный школго берип койгон. Мен фортепианодан сабак алганмын. Анан ошондо мен агайым менин слухумду көрүп, менин ырга болгон кызыгуумду көрүп, мага өзүнүн автордук чыгармасын белекке берген. Ал ыр мышыгым деп аталчу. Бирок чындыгында ырды азыр текстин жатка билбейм. Ырдадыңар беле негизи? Ошондо ырдаган да, ошону ырдап, анан кийин маленькая страна. Маленькая странаны агай мага кыргызча которуп берген, кичинекей өлкөм деп. Аны ырдаганмын. Анан ошондо бизде музыкальный школдун 19-майларда ар жылы эме болчу отчетный концерт. Анан отчетный концертте биз по городу полностью мектептерге барып концерт берчүбүз. Концертте бергенде барды менен танысы деле сүрөткө түшкүсү. Мен ушунчалык кубанат элем, и ошондо мен өзүмө бир максат койгом десем жаңылышпаймын. Мен буюрса чоңойгондо кыргыздын керегине жараган, кыргыздын мыкты кыздарынан жана ырчысынан болом деп. Алгачкы телеге чыгып, чоң сахнага чыккан кездер эсиңиздеби? Кандай болду эле? Ооба, чындыгында. Анда мен кичинекей элем да, кичинекейиңде мындай толкундоо болбойт, өзүңдү эркин сезесиң. Азыр чоңойгондон кийин кичине мындай толкундоо сезимдери болот. Азыр толкундон өтөсүңөр. Чындыгында айтайынбы? Клиптерге келгенде, клипти презентациясына келгенде эч мындай толкунданып эчтеке болбойт эле да. Бүгүн мен силерди күтүп отуруп бир башкача калчылдаймын, кайра өзүмө келе калам, кайра отура каламын да. Кызыктуу эле болот бүгүн өзүнчө. Анткени бизде аябай татаал суроолор бар. Сиз отот окшойсуз. Ошо сиз отот окшойсуз. Эртерээк бербейсиңер, татаалсаңар деп. Укта отуруп калайын. Кыйнабайт. Оңой эле суроолордон баштайлы. Канча ыр болуп калды, канча клип болуп калды? Өзүңүзгө таандык репертуар. Менин репертуарымда азыр 10 ырым бар. Жана ошондой эле азыркы жазылып аткан ырларыман 3 бар, даяр эмес. Ошолордун үстүнөн иштеп атабыз. Буюрса, мурункуда айтып кеткендей эле орусча ырлар, эмкисинде орусча ырлар чыгат. Ошол, анан клиптен 8 клипим бар. Көп эле. Ооба. Эң биринчи клипти канча жыл мурда тарттырдыңыз? Эң биринчи клипим 2 жыл мурда, ноябрь айында тартылган, Ак тилек деген ыр. Ушул жерге келип презентация кылганга мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Эмне дегенде мен ал убакта Баткенде жашачумун. Ошол жаңы ысым болгонун эстеп азыр. Ошондо аябай өзүмчө ойлондум эле. Неге мен эксклюзив болбойм, же неге мен жаңы клипке чыкпайм? Неге мен жаңы ысым болдум депчи. Ошол. Түшүндүңөрбү анан? Түшүндүм. Дагы деле ошон тарымчылык деп азыркы убакытка чейин. Жок, тарынычым кеткен уже. Саным, бүт бардык эми этап менен келат да, бүт баары шашпай, ооба, буюрса. Анан кайсы жакта иштейсиңер? 18 болсоңор, ушунча ыр жаздырып атсаңар, ушунча клип тартып атсаңар, бул акча? Мани. Эгер мани жөнүндө сөз болсо, анда бул жакты бардыгын ата-энем каржылайт. Ооба. Мен өзүм окуймун. Каякта? Ала Тоодо окуймун. Улуттар аралык Ала Тоо университетинде окуймун. Кесибиңиз? Кайсыл кесипке окуп атасыз? Кесибим юрист. Анан кандай болуп калат? Сиз мени кортуп карабаңызчы. Юрист болуп, элестеттим да бир юридикалык бир маселе чыгып калып, анан ошол жерде отуруп алып, ырдап өзүмдүн ортончо мезгил сыкын. Соттолду деп. Зато не скучно. Жакшы. Аны сүйлөштүк. Эми кичине жеке жашоону артка кылып туралы. Сиз алгач Өктөм Сапарулу менен чыгып калдыңыз, анан мындай ой келип кетип атат да. Ал эми эл оозуна алынып калды. Өктөм байке. Төбөсү көрүнүп жүрөт. Атайын ушундай пиар ход кылдыңызбы? Чогуу чыгып, анан кичине эме болоюн деп. Көрөрмандар мен да көрсө деп. Жок.
чындыгында сиздер билгендей эле мен башынан Өктөн байке менен иштешип келемин. Өктөн байке менен иштешкениме быйыл толук 3 жылдын жүзү болду. Мен Турцияга фестивалга кетип атканда Өктөн байке менен таанышканбыз. Ошодон бери биз иштешип келебиз. Жана ата-энелерибиз да тыгыз байланышта. Ооба, клипти бир күнү презентация кылганда айтып кеткенмин, Өктөн байке менен эмне үчүн ырдаганбыз. Бизди эмеге Көгүлтүр отко, нет, Көгүлтүр от беле Новый годко посвященный бир вечерге чакырган. Анан Өктөн байке айтты, экөөбүз ырдап көрбөйлү. Ал Өктөн байкенин предложениясы болгон. Экөөбүз ырдап көрбөйлү, мен аккуу белең айтып берим деген ыр мага жагып жүрөт деди. Анан макул жазып көрүңүз дедим, эгер болсо макул. Түнү менен Бакуш Өктөн байке жазып, эртеси күнү биз студияга барып, баягы мелодияны билбейм мен, текстти деле билбейм. Алтынбек байке менен мун кылып туруп жазган ырыбыз. Ошентип койсо болобу, э? Кантип? Мун кылып, текстти билбесе, сөздү билбесе, ооба. Барып туруп эле слух күчтүү болуш керек аны үчүн. Кудай, мен слухум күчтүү деле мактанып кетем. Ошол. Анткени менин кондиционерим бар дейт, кайра кондиционер. Жок, эми баягы ырды жеткиликтүү аткарыш үчүн сөзсүз түрдө ал менен бир аз жашаш керек да, аны сезиш керек да. Ооба, мен ал ырды чындыгында сезген жокмун. Жетишпей калдым сезгенге. Болоруп турбайбы? Чынчыл жооп. Болоруп турган да, сезбей кетип калган. Эң башкысы мен чынчыл жооп үчүн аябай суктандым. Ыраазычылык билдирдим. Чындай коноктор болсо бар. Өктөн байке, кийинки дуэтте буюрса эртерээк текстин берип койсоңуз бир аз сезип ырдасынчы. Сұраншы. Анан эски ырларды да көп жаңыртып жатасыз, эмне себептен? Эски ырларды чындыгында билбейм, мен баягы биз именно жаш маалыбызда биз диск көрчүбүз. Кошуласыздарбы ошого? Ооба, DVD. Ооба, DVD көрчүбүз. Ата-энебиз бизге бандай дисктерди сатып келчү. Гүлнур эженин ырларын угат элем. Нурлан Алдаяровдун ырларын угат элем. Анан бут эле кирет, куттан кабар жок деген ырды билем. Анан чындыгында ошо дисктерди көрө берип, я обожаю вот мурунку ырдаган инсандардын ырларын мен сүйүп угамын чындыгында. Азыр мындай жеңил желпи ырлар аябай көп болуп кетти го. Алар оор, мындай маанилүү ырлар десем болот. Ошондуктан мен жаңылап ырдагым келе берет. Такыр ушундай жооп күтүп турмун, бирок мага жооп аябай жакты. Ошол кездеги ырчылардын баягы өзгөчөлүгү мындай болгондо баягы дептердин бетине чыгып ырчыларчы. Диск чыгып турган учурда. Ошол эле дисктин биринчи бетинде аябай жылдыз болуп аткан ырчынын сүрөтүн коет да анан сатышат. Ошентип жүрүп эле анан силер көргөндө деле ушинтип чыксам экен, ушундай дисктин биринчи бетинде турсам экен деген кыял сөздөр болбош керек. Мен чындыгында ошол эс тарткандан бери эле Гүлнур эжени көмүр тутам. Ооба, чындыгында азыр мен жакын таанышмын Гүлнур эжени. Кучактай берем да, Гүлнур эже, вы мне так нравитесь деп берем да, чындап. Аябай жакшы көрөм Гүлнур эженичи. Бүт ырларын прям сүйүп угам. Саным. Эми азыркы учурда өзүңөр жеке ырчы болуп, буюрса кыргыз элибизге, кыргыз эстрадасында ырларды чыгарып аткарып жүрөсүңөр. Өзүңөрдүн дагы ошондой мен Назикти сүйүп угам, мен Назиктин ырлары менен чоңойгом деген сыяктуу угарманыңар көбөйсүн. Рахмат. Ал аны көбөйтүш үчүн сөзсүз түрдө биз ырыңызды тартуулашыбыз керек. Ырыңызды биз көрүүчүлөргө жеткизип турушубуз керек. Азыркы учурда сахнага узаталы, бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз бизге. Кайсы чыгарма экенин өзүңүз айтып койсоңуз болот. Чыга бериңиз, сахна жакка өтө бериңиз. Биз болсо жөн отурбастан мүмкүн көп отуруйдук, туруп бийлейбиз, мүмкүн коштоп чогурдайбыз дегендей үн коштопчу. Анан четте калбаңыз, эң башкысы бүгүн ыр майрам болсун, биргеликте жыргайлы, ырдайлы, ташкындайлы, анткени бул күн кайра кайталанбайт, кетип бара жатат. Келиңиздер ошон үчүн. Ооба, ошол эле учурда биз бүгүнкү коногубуздун аткаруусунда жагымдуу чыгарма кылабыз. Ооба. Кол чабуулар болсун анда. Joğutkum gelbek
Çaçırandı oyumdu Joğutkum gelbeyt Jürük sürgünü Gün günü Joğutkum gelbeyt Orduma elestetsem özgünü Joğutkum gelbeyt Jürük sürgünü Gün günü Joğutkum gelbeyt Orduma elestetsem özgünü Чалар! Жана өзүңүз айттыңыз эле, жайдын ысыгында кондиционер унасыз жүргөнгө болбой калдык. Ошо унада кондиционерди күйгүзүп алып, шаардын четинде ырыңыздын дабышын көтөрүп алып, айдап жүрсөң кандай сонун рахат. Айтор, бир сөз менен айтканда ыр сонун. Рахмат сизге, ыраазычылык. Ошол эле учурда урматтуу көрүүчү, азыркы учурда бир клип жаңырткан турабыз. Эмне үчүн бул клипти жаңырткан турабыз? Кийинки сөзгө ушул ыр тематикабызга аябай байланыштуу. Кийинки клиптен кийинки сүйлөшүү сөз түрдө той жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыркы учурда Асир Кадырбекованын кыз жатуу чыгармасын жалпыбыз бирге угалы. Көрөлү. Бул чыгарма той жыттанат экен. Жана Айген баштык бар го. Ошого толгон устакан жыттанат экен. Аралаш ичинде. Аралаш деген май аралашкан алмалар. Мындай. Ошондой көрүнүш бүгүнкү биздин коногубуздун жашоосунда болгон атат жакында буюрса. Мына ошол жаңылыгы менен сөздөрдү сиздерге тең бөлүшүүнү туура көрүп турабыз. Бир канча сурообуз бар, ошолорду узатып сиздерге баягы жаңылык катарында айтып кетүүнү туура көрүп турабыз да. Назик, тойго даярдык кандай болот? Тойго даярдык уж башталды. Кайсы тойго? Айтып берет азыр. Уж башталды. Кыз узатууну Бишкекте болот. Кыз узатууну көбүнчө кыз узатууну ойлонуп атабыз. Тойдун бардыгын күйөө тарап кылат. Ошондой эле негизи ошондой эле негизи ошондой эле бул эрежеси ошондой эле. Аябай жаңылык катары бул Кыргызстанда биринчи жолу дегендей элем да. Өзү өткөрөт тойду. Эрежеси ошондой негизи. Ал түшүнүктүү. Анда жигит жөнүндө сүйлөшөбүз го. Бою канча сантиметр, салмагы. Бир-бирден бергиле анда мен. Адашпай Кыска нуска жооп берип коеюн. Эмнесин жакшы көрөсүз, ошондон баштайлычы. Сапаттарынан, келбетинен. Эмнесин жакшы көрөм? Чындыгында анын мага калпайтпагандыгы жагат биринчиден. Жана эме өзүн бир нерсени айтты, ошону кылат. Ошол сапаты мага жагат. Туура тандоо. Болду. Жетиштүү ушул эле. Мен Кыздар үчүн жетиштүү. Ой, кыздар үчүн жетиштүү. Анкаранын баягы жигиттен болгону талап аябай күчтүү экен. Бай болсо болду. Ооба. Бай болсо болду деген. Ошол нерсе карадыңарбы, бай болсо болду дегенде? Жок. Мен эч качан билбейм, же менде ошондой тарбиябы, бирок эч качан мен бирөөнүн байлыгына, бийлигине кызыкпаймын. Ошол өзүндө бардык нерсе жетиштүү, же ошондуктанбы билбейм. Чыгып тойду өзү эле адамдын өзүнүн сапатына карап эле тандадым десем болот. Назик 18 жаш деген бул жаш да. Ооба. Назик каяка шашып атасың? Мага кезек келген болчу, шашпай турбайсызбы? Анда мен тойма барыңыз, Гүлдүзгө берип коеюн. Сиздер эле мага эле өтүп коесузчу. Ыргыта турбайлы. Мындай суроолор көп эле сиздердин дарегиңерге айтып болсо керек, Назик эрте эмеспи деген сыяктуучу. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот дейт. Бирок жараткандын бул бизге берген жашоодогу сценарий десем да жаңылышпаймын. Ошондуктан бардык нерсе жакшылыкка. Мен главное мен бактылуумун. Ата-энеңер эмне деди? Укканда. Ата-энем жакшы эле жок, антип айткан жокмун. Ата-энем жакшы эле кабыл алды. Ата-энеси жакшы адамдар, өзү жакшы адам. Ошондуктан ал жактан эч кандай көйгөй жараткан жок. Жок дегенде канча жашта айтып коңузчу? Ушул суроого чындыгында мен вот дайректим. Ушул суроого толтура кантип тааныштыңар, канча жашта? Башка суроо жок да, эки эле суроо. Анан Инстаграмда эме бар го, задайте мне вопрос деген. Ошону киргизип койсом да только жигитиң канча жашта, кантип тааныштыңар эле деген суроо болот. Макул жооп берип коеюн. Менден 10 жаш чоң.
ошондо 28-теген жаш эле жигит экен. Жаш эле. Анан кантип тааныштыңар? Кайсыл жерде? Чындыгында бул бешине десек болот. Бул баягы судьба дегенге мен эми ишендим десем жаңылышпаймын. Биз мен силер билгендей эле мен Баткенде жашаганмын, атамдын жумушу боюнча. Анан бул дагы госорганда иштейт, мен жигитим. Анан командировкага барат. Командировкага барып 29 май болуш керек эле. Мен подругам туган күнү болот. Анан биз көчөдө кафеге кетип атсак, машина өтүп кетти. Биз мындай кетип атсак, машина мындай өтүп кетти. Эмне машина өтүп кетти? Тактап сурап калдым. Машинасы, по-моему, Kia была. Kia. Kia K5. Kia K5. Анан кийин машинасы бизге карама-каршы өтүп кетти дейби. Анан кийин кайра ошол машина кайра кайтып келди. Ал убакта мен телефон менен сүйлөшүп аткам. Анан мен жанында 2 курбу досум бар болчу. Анан булардан гостиницанын дарегин сураптыр. Анан булар жооп беришти, эч кандай мындай жаман ой жок эле жооп беришти. Ал бала сураган эмес, мен жигитим жанындагы коллегасы сураган. Анан 5 минуттан кийин кайра келип сурашат, биз таба албай атабыз, даректи жардам берип койгула или по пути болсо чыштап кетели деп силерди. Анан мен уж жиним келип кетти, анан айттым: "Исфана маленький город. Так проедете и направо" дедим. Анан ошондо жанында мен жигитим байкап калыптыр. Ошол анан кийин бир жумага жетпей мен Инстаграмдан табып, Инстаграмда багы азыр болот го. Мен подписка болбогон адамдар жаза албайт мага. Ошондой кылып койгон болчумун. Анан мага комментарий, эң акыркы сүрөтүмө комментарий жазат. Мен сизге сообщение жөнөтө албай атам. Мен сизге WhatsApp номеримди калтырайсыз, мага жазып коюңуз деп. Ооба, түндө саат 2-3-тө. Анан мен да почему-то уктабаган экенмин, анан мен да жооп бердим. Эмне керек эле силерге десем, биз дагы эле гостиницаны издеп жүрөбүз деп айтты. Арадан бир жум өттү, Арадан бир жум өттү. Дагы Киянын ичинде жашап жүрсөтөңөр, Анан таба элек, жатакынан. Анан мен айттым: "Анда мен курбумдун номерин берейин, же Инстаграм берейин, ошого жазгыла" десем, боюбуз боюнча экөөбүз төп келишебиз деп айтты. Анан болсо подписка тыштап койчу, чтоб мен сага жазайын деди. Ладно деп подписка тыштадым, мага жазды. Анан экөөбүз где-то бир 2-3 күн жазыштык. Анан командировкасы бүтүп кетти. Болду, ошо менен связь жок, сүйлөшпөйбүз. Анан кийин жок, мен возрастын билгенден кийин мен ал менен сүйлөшпөй койдум. Ооба. Анан августта биз Ошко тойго бардык. Былтыр. Ошко тойго барып, анан эжем тоюна бардык. Келип атканда самолетко бирге рейске түшүп калдык. Экөөбүз регистрацияда турабыз, мен алдыда, ал аркада. Экөөбүз бири-бирибизди көрөбүз, бири-бирибизди тааныйбыз, бирок учурашпайбыз. Колумда чоң пакеттер, анда көтөргөнгө жардам берген жок. Туура эле. Анан август бүттү, анан сентябрь башталды, окуу башталды, анан мага кайра подписка жөнөттү. Мен вроде бы блок кылган элем, кайра блоктон кантип чыгып калганын билбейм. Ладно. Анан кийин сентябрда жазды, биз эчтеке болбогондо эле жазыштык. Кайра арада дагы урушуп кеттик. Экөөбүз ошондо эгер мындай караганда кыз жигит болуп, мен предложение жасагандан кийин гана экөөбүз сүйлөшүп баштадык. Ага чейин мындай эле сүйлөшүп жүрдүк. Жок, Назик, бул ошондо баягы мейманкананын дарегин сураганда силер канча жашта элеңер? Анда мен 17,5 жашта элем. Жарымын айтып кетиш керек сөзсүз түрдө. Ооба, потому что мен тууган күнүм январда. Силер 18-ге чыгып эле түнү көчөдө жүргөнсүңөр. Түн эмес. Күндүз саат 2-де. 12-2-де ушундай. Мен түнү жүрбөйм, конечно. Демек силер ошондо бир жылдай эле сүйлөштүңөр. Бир жылдай сүйлөшпөдүк, айтып атпаймынбы, арада вообще эле сүйлөшпөй калдык. 2-3 ай, 4 ай сүйлөшпөй, кайра сүйлөшпөй. Бирок биз мындай эч кандай оюбузда болгон эмес да, мындай экөөбүз үйлөнүп кетебиз, сүйлөшүп кетебиз. Биз болгон жөн эле сүйлөшкөнбүз. Анан уж декабрдын аягында эле кичине мынтип айтып баштады, то что предложение жасайм туда-сюда. Но я мындай ишенбедим чындыгында. Анан уже 10 январь күнү эле бац, Азия Молдун эң акыркы кабатында мага кандай болду? Айтпай. Предложение жасады. Ачык айткыла. Эмнени? Кандай эмне жазаптыр? Гүлдөрдү. Окуя кандай жүрдү? Окуя кандай жүрдү? Мен саат 10-до
9:30 мени алып кетти. Мен досторум менен отурган болчумун. Дагы деле баягы эле досторум бар. Башка досторум менен, ал досторум деле бар. Бардыбыз отурабыз, анан мени алып кетти. Я счет закрыла и уехала. Анан экөөбүз Азия молго бардык. Баарына төлөдүңүзбү ошондо? Ооба, подругаларыма. Ооба. Канча бар эле? Көп эле, где-то 20-га жакын. Коётурчу. Коётурчу, 20-га жакын досум бар болчу. Ай, 20 дос. Анан мен эч кимге чындыгында айткан жокмун. Каяка кетип атасың десе эле, аз келем деп туруп эле кеттим. Анан ошол андан кийин Азия молго бардык. Мен айттым, туфлим кийенби же сапожку дейм, кышта 10-январь күнү как раз кар жаап аткан учур болчу, прям кар жаап атат, сон болуп. Анан айттым, туфли кийенби десем, кийгиң келсе кий деди. Эми крышага чыгып жана туфлимдин баягы такасы кирип кете берген, силер сурабай эле койгула, мен айтпай эле коеюн деп. Улантып сондай. Андан кийин куполго жеттик, такой купол, азыр предложение жасашат го ошентип. И ичинде там стол накрытый, розалар чоң метровый, да. Анан вот видеографтар турат, 3 досу турат. Я в шоке. Хорошо, кирдим ан куполдун ичине, экөөбүз кирдик. И үстүңөр чечкиле деди, видео тартып баштады. А биз эмне, творческая личность, как бы бизге это не проблема, жашнакай кылып видео түшүп бере алабыз. Ошол андан кийин эмне болду? Анан предложение жасады. Предложение жасаганда бир минута, по-моему. Мен жөн эле турдум, билбейм. Мен эчтекени ойлогон жокмун, жөн эле турдум да. Ойма эчтеке келбей калды. Анан акырында ооба дедим. Ошол. Анан бардыгына ошондон кийин эле ата-энелерибиз жолукту. Биринчи апаларыбыз жолукту. Апаларыбыздын батасын алгандан кийин анан 18 мартта сөйкө салуу болду. Ошондо мен түшүнбөй калдым. Канча сууштуңар ошондо? Экөөбүз ошондо сүйлөшкөнүбүз 10-январдан баштап эсептей бериш керек. 10-январдан баштап эсептегенде азыр толук 7 ай болду. 7 ай. Жакшы. Сон 7 ай бул жетиштүү болот экен да, мындай жигитти таанып билүүгө. Чын айтайынбы? Аябай наоборот интересно болот экен. Мындай, билбейм, кантип 5 жыл, 6 жыл сүйлөшкөндөр түшүнбөй, мурушуп, жарашып. Бул ал айтканыңыз бул кызга аябай катты жок. Мен чаппайт. Ошол азыр мага бүт нерсеси кызыктуу да, экөөбүз мындай маектешкенде дагы бир суроолорду берип, билбегенибизди сурап, бул аябай интересно. Сонда эң башкысы биз чындыгында бакыт каалайбыз, эми бир көрүп деле сүйүп калгандар бар чындыгында. Бир эле ошондой болду биздики. Ооба, сүйүңөр төбөлүктүү болсун. Рахмат. Эми буюрса, баягы тойдун өзгөчөлүктөрүн аябай эле көрүп атабыз азыркы учурда. Эмне өзгөчөлүктү каалап атасыңар? Эмнени пландап атасыңар баягы тойлордо? Окшошпогондой. Чындыгында, пока давайте без спойлера, азыр айтпай эле турайын, кандай өзгөчөлүктөр болот, эмне болот. Сиздерге буюрса музыка жамаатына биз пригласительный беребиз. Мен жана айта кеттим, бир стол сиздердики. Ким барса дагы ошол бир стол сиздерге беребиз. Буюрса өзгөчөлүктүн баардыгын ошол тойдон көрсөңүздөр болот. Кандай сен, да? Калың канча болду? Калыңды айта албайм. Апай, эми? Ооба, бирок калыңды аябай эле көп берди. Аябай эле көп берди. Макырды эмне сурадыңар? Макыр боло элек-то. Эмне сурайсыңар деп атам ошол. Эмне сурайсыңар? Мен чындыгында, чтобы мен жашоом жеңил болуш үчүн кондиционер сурайм дегенсиз. Бүт эмелерди сураймын жанында, бытовой техникаларды. Мен уже айттым мага. Мен санайм дедим, канча болот. Там канча болот билбейм, 300 000 болобу, 100 000 болобу, канча болсо дагы ошону санап туруп сага берип коем. И ошону акчасын мага берсе, мен өзүм сатып алам деп айттым. Негизи аябай жакшы лайфхак экен, ушул кеңешиңиз үчүн рахмат, азыр кыздар баары сүйүнүп турсун. Ушинтип отурбой деп пылесос аласың. Зато бул мага дагы күйөөмө да керек нерсе. Назик, чыгармачылыгыңар токтоп калбайбы? Чыгармачылыгым кандай болсо, ошондой болуп улана берет. Болгону мен күйөөм болот. Замужем деген атым болот. А так мен буга чейин деле өзүмдүн границамды билемин, жана границадан чыкпаймын. Ошондой эле тойдон кийин деле ошондой болот. Эми биз бакыт каалайбыз. Чындыгында жогоруда айткандай эле сүйүңөр төбөлүктүү болсун.
буюрса эми жакшылык күндөрүң астында экен. Анын баардыгын аман эсен өткөзүп алгандан кийин дагы да бир маектешкен күнгө бир күн болот болуш керек. Ошол күнгө жеткизсин. Анан азыркы учурда бүгүнкү маекке келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, аман болуңуз, чыгармачылыгыңызды токтотпоңуз, өстүрүңүз, чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз. Ал эми бүгүнкү жалпы бизди көргөн көрүүчүлөргө сизден бир жыйынтыктоо сөз болсун. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен биздин теле көрүүчүлөр баардыгыңыздарга чоң рахмат. Аябай көп каттар келип атат, бактылуу бол, жакшы каалоо тилектер болуп атат. Баардыгыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Ар бириңиздер бактылуу жана көп жашаңыздар. Сонун сөздөр болду. Ар бир сөзүңүзгө кошулабыз. Эми сизди сахнага чакырат окшойбуз. Кайрадан келиңиз, төргө өтүңүз. Бизге бир жакшы ыр сунуп берсеңиз, биз көкүрөктү мондай ачалы дагы, көкүрөктү кереметтүү музыкага толтурат окшойбуз, Эгер мүмкүнчүлүк болсо, анда конок ырдап берсин, режиссерлор уруксат берсе, биз чогуу колдоп отурсак. Ооба, сөзсүз түрдө урматтуу көрүүчүбүз. Чогуу калы. Кеттик анда. Кол чалар.
Жана биз аябай Назик, сизге чоң рахмат. Биз чыгармачылыгында ийгилик каалайбыз. Жеке жашоосунда мына ушундай сонун жаңылыктар болуптур. Аман-эсен өткөзгөндөн да бир баарлашат болуш керек буюрса. Ал учур менде да жаңылык бар. Эми мен быдылдап эфирге тиги күзгө чейин чыкпайт окшойм. Мен кетип аткан жокмун эмир болсо. Сиздин кулагыңыз тынч болуп турат, анткени мен эс алууга жөнөдүм. Ура! Мени сагынууну унутпаңыз. Мен сиздерди күн сайын эстеп, сагынып, ыйлап турам. Ошондуктан мени кичине эстеп коюңуз. Ооба, урматтуу көрүүчүбүз, эгерде кимде ким боло биздин кесиптешибиз Ангарага окшоп, эмгек көргөсүнө кетип бараткан болсо, жайкы салуусун бул бир жакка барып салууну өткөзүүнү кыялданган болсо, анда аман-эсен, жакшы, өзүнүн кыялындагыдай, өзүнүн ойлогондой өткөзүп келе беришин биз каалайбыз чындыгында. Ошол учурда жакшы эс алып кел. Жакшы эс алып кел. Мага жакшы акча берсе эле, мен жакшы эс алып келем. Ошондуктан мен капчыктын калындашын күтөм. Ал эми сиздер болсо мени күзгө чейин күтө бериңиздер. Мен сиздерди сагынууну унутпаймын, сөз берем. Ооба, ал эми биз эртең кайра 20:00-дө түз эфирден жолугушканча аман-эсен туруңуздар деп биздер менен коштошобуз. Биз сиздерди сүйөбүз, жакшы көрөбүз, жакшы калыңыз.